негизги валюта булактары 10-20 жылдан бери төмөндөгүлөр. Биринчи наркодоллар, наркоторговля түшкөн валюта. Экинчisi реэкспорт. Реэкспорт өзү максимумуна 2008-2007 жылдары жеткен. Кыргызстан бүткүл Орто Азиянын базарына айланган. Барыңар билесиңер, Кара Суу базары менен Дордой. Анан эң негизги валюталык булак бул мигранттардан келген акча. Кыргыз экономикасынын өзгөчө валютасынын бекем турушунун сыйкыры себептери, негиздери ушулар. Реэкспорт жөнүндө. Реэкспорт да коррупциялык жол менен болуп келген, болуп атат. Менен башкалардын баары болуп келген деп эле 17-жылга келгенде каккан кажыктай болуп токтоп калат. А мен бүгүн да болуп атат деп айтам. Баары эле 17-жылга келгенде тык деп токтоп калат. Болгон экен 17-жыл деп. Мен айтам, бүгүн да болуп атат. Ушулардын баарын өкмөт, президент токтотуш керек. Күнөөлүүлөр жазаланыш керек. Бирок күнөөлүүлөр абдан көп. Рядовой катардагы кызматкерден баштап генералдарына чейин бар аралашкан. Таможня эле аралашпайт, ошолорду карап турган ГКНБсы да аралашкан. Ошолордун кызмат ишин көзөмөлдөп турган прокуратурасы да аралашкан. Мына ошол жерде иштегендердин байлыгын текшерсеңер, туугандарына жазылган, өзлөрүнө жазылган. Мыйзамсыз байы так ошол жерден чыгат. Мен ойлойм, Азаттыктын ушул иликтөөсү, кече активдүү граждандардын талабы бул маселе негизги маселе экендигин, бүгүнкү күн тартибинде актуалдуу болуп тургандыгын көргөздү. Президент да, өкмөт да, депутаттар да, коомчулук да бул маселеден буйтап өтүп, көз жаздым да, калтыра алышпайт, калтырганга укугу дагы жок. Рахмат.